Салам достор, Кыргыз даамдары каналына кош келипсиздер. Бүгүн мен сиздер менен ушундай болгон аябай кооз, аябай даамдуу салаттын рецептин бөлүшөм. Анда эмесе менен чогуу болуңуздар. Бул жерде бизге керектөлүүчү азыктар: бизге тооктун төш эти керек болот. Аны бышырып суга ушундай кылып тытып майдалап алабыз. Андан кийин бадыраңды дагы кубик кылып туурайбыз. Жумуртканы дагы кубик кылып турап алабыз. Эми бардык азыктарды аралаштырабыз. Тооктун төш эти, суга бышкан жумуртка жана кукуруза, фасоль жана кириешки. Бул жерде бадыраң менен укроп, татымына жараша туз кошуп жана татымына жараша өсүмдүк майын кошобуз. Жакшылап аралаштырабыз. Жана 2 баш чеснокту эзип, аны да кошобуз. Мынакей достор, биздин салат дагы даяр. Эми салатты идишке салып, аны кооздоп чыгабыз. Салатты кооздош үчүн бизге сабиз керек болот. Сабизди ушундай тверкадан чыгарып, аябай ичке кылып чыгарабыз. Жана андан биз розочка кылып чыгабыз. Мынакей сабиз менен зубочистканын жардамында биз ушундай розочка кылып алдык. Эми аны биз ачып чыгабыз. Биз розочкаларды жасап, аларды койгондон кийин алардын жанына жылбыракка окшотуп, укроптор менен да кооздоп чыгабыз. Мына достор, биздин салат дагы даяр. Аябай кооз, аябай даамдуу болду жана аябай бат жасалат. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Достор, эгерде менин рецептим сиздерге жаккан болсо, анда комментарий күтүп калам. Каналыма жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.